Жусуп Абдрахманов 1933-жылы Самара шаарына келип, Орто Волга крайынын аткаруу комитетиндеги мал чарба башкармалыгында жетекчинин орун басары кызматын аркалаган. Ал тууралуу мурдагы көрсөтүүлөрүбүздө сөз болгон эле. Советтер Союзундагы эң ири аймактардын биринде эмгектенип, жакшы жыйынтыктарды көрсөткөн жетекчини 1935-жылы Оренбург шаарына жаңы кызматка которот. Ошентип, 2 жыл мурда келген Волга боюндагы шаардан үй бүлөсү менен бул ирет Европа менен Азияны географиялык жактан экиге бөлүп турган Урал дайрасынын боюна көчүп келет. Эми ушул жерден эмне үчүн Орто Волга крайынан, башкача айтканда, Самара шаарынан Оренбургка кеткен деген суроо пайда болду. Анын жообун советтик энциклопедиядан издөөгө аракет жасадым. Жакын жайгашкан Орто Волга крайы менен Оренбург облусу тууралуу маалыматтар бактага жараша ачык булактарда деле жетиштүү тура. Орто Волга крайы 1928-жылы ага чейин падышанын мезгилинен бери аталышы өзгөрбөгөн Самара, Пенза, Ульянов жана Оренбург губернияларынын биригиши менен уюшулган. Мындан сырткары ага жакын жайгашкан Нижегород губерниясы менен Чуваш жана Татар республикаларынын айрым уездери дагы кошулган. 1929-жылы расмий макам алган Орто Волга крайы 4 жыл гана жашап, кайрадан бөлүнүүгө дуушар болгон. Бул ирет андан алгач Оренбург аймагы ажыратылып, өзүнчө облус болуп уюшулган. Андан кийин Мордовиядагы өзүнчө автономия алып, Айтор эң ириделген Орто Волганын өзү дагы Самара облусу болуп калган эле. Демек, Жусуп Абдрахмановдун которулушунда жаңы уюшулган облус тажрыйбалуу жетекчилерге муктаж болгон деген жыйынтыкка келдим. Орто Волга крайы болуп атпайбы жалпы. 1934-жылы 7 декабрда Оренбург областы түзүлгөн экен. Мына ошол Орто Волга крайынын аймагынын бир бөлүгүндө. Ошондон кийин карасаңар, могу картадан деле карасаңар, Оренбург, Самара экөө коңшулаш турат. Ошол Орто Волга крайынын аймагынын бөлүгүндө түзүлгөн экен. Оренбург областы 1934-жылы. Ошол кетиши да ошол ыктымал, анткени экөө мындай кошуна мамлекеттер болуп атат, кошуна өлкө болуп калып атат. РСФСРдын эң чоң ири шаарлары болуп атат. Анан Самарадан кийин биринчи Самарага 33-35-жылы Самарада иштеп атат. А Самарадан Оренбургка келип атат. Оренбург 34-жылы түзүлүп атат. А Жусуп Самарага 1933-жылы келип атат. Ошентип, Жусуп Абдрахмановдун Оренбургда калган издерин табуу максатында арадан 80 жылдан ашуун убакыт өткөндөн кийин мен дагы Бишкектен Россиядагы Оренбург шаарына сапар алдым. Бир гана максат — Жусуп Абдрахманов баскан, жүргөн, иштеген, эс алган жайларды көрүп, улуттук лидердин тагдырындагы кызыктарды таап келүү. 20-жылдагы өз эл үчүн полтоодой кызмат өтөгөн Абдрахманов Оренбург менен Самарада дагы жөн гана катардагы жетекчилерден болуп иштебей, мал чарбачылыгындагы ири өзгөрүүлөрдүн башында турган. Өз элинин бактысына жаралып, анын жыргалчылыгы үчүн күрөшүп, кыргыздар менен кошо боордош казак элин дагы ачкачылыктан сактап калууда жеке герт башын тобокелге салган Абдрахманов кызмат алганына ыраазы болуп калчулардан эмес. Анткени ал улуттун сыймыгы, жаратман лидерлердин бири. Мен дагы Жусуп Абдрахмановдун жолун улап, анын издерин табуу максатында өзү сыяктуу эле поезд менен 2300 чакырым алыстагы Оренбург шаарына баратам. Казакстандын аягы көрүнбөгөн чөлдөрү тарыхтагы далай окуяларды эске салып баратты. Жусуп Абдрахманов
поездде жүргөндө жаңы нерселерди үйрөнүү үчүн сөзсүз түрдө китеп окуп бараарын күндөлүгүндө жазган жайы бар. Менин болсо ойлогонум анын ошондой сапарлары. Оренбургтан биздин чыгармачыл топту кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү тосуп алып, биринчи күнү шаардын тарыхый жайларын көрсөтүүгө жетишти. Алгач Европа менен Азияны бөлүп турган Уралга бардык. Ушул дайранын боюнда, ушул көпүрөлөрдө дагы Жусуп Абдрахмановдун издери калган. Ал тууралуу алдыда кенен сөз болот. Кечинде болсо Бишкектен барган конокторго дасторкон жайылып, көпкө чейин Абдрахманов жана кыргыз тарыхы тууралуу сөз болду. Оренбургдагы ардактуу консулу тарыхый шаар менен Кыргызстан ортосундагы байланышты жаңы деңгээлге чыгарып, ал үчүн бир катар иш-чараларды пландап жүрүптүр. Ошондой эле бир кездерде ушул шаарга тагдырдын миң түрдүү шартында келип кеткен кыргыздардын дагы тарыхын изилдеп, жаңы барактарды ачуунун алдында турат. Ардактуу консулдуктун иши башталгандан эле негизи өзү Оренбург областы менен Кыргызстанды эмне бириктирип турат, буга чейин мындай эң жакындаткан кандай маселелер бар деп мен өзүм кызыга баштадым. Ошондо эле архивдик документтерден Жусуп Абдрахмановдун бул жерде иштеп кеткенин өзүм окуп чыгып, Жусуп Абдрахмановдон сырткары дагы Ишенал Арабаев дагы өзүнүн биринчи багы билимин, медреседеги билимин ушул жерден алып баштаганын дагы тактагандан кийин ал кишинин кылган эмгектерин баалап, ошол жердеги диаспоранын активы менен буюрса бул бир жакшы биргеликте жакшы бир чоң иш-чара өткөзгөнү турабыз. Күзүндө буюрса ошол Жусуп Абдрахмановдун жашаган үйүнө жана мемориалдык табличканы илип, иши арналган бир илимий конференция өткөзүп, ошол Ыс көлдөгү төрөлгөн жеринен айыл өкмөттөн болобу же райондон болобу, областтан болобу өкүлдөр келе турган болушту. Буюрса бул иш-чараны чоңураак масштабта өткөзүп, ал кишинин кылган эмегин дәр сүрө эстеп, анан бир баа берүү максатында көздөп жатабыз да. Биз буга чейинки тарыхый маалыматтардан Жусуп Абдрахмановдун Оренбург шаарында иштегенин билебиз. Ал эми мындагы ардактуу консул баштаган мекендештерибиз болсо, анын жашаган үйүн тааптыр. Андан дагы кубанычтуусу, ошол үйгө атайын сүрөтү менен кошо жашагандыгы жазылган маалыматты калтыруу аракети. Ардактуу консулдун сөзүнөн кийин эң алгач аны көрүүгө шаштым. Бул ирет толкундангандан таңдын атышы дагы аябай эле кечигип жаткандай сезилди. Мына Оренбургтун кооз тарыхый имараттарга бай, ананда эң башкысы таза көчөлөрү. Советтер Союзунун мезгилиндеги аталышын сактап калган Борбордук делген көчөсү. Аны менен жүрүп олтурсаң, жогоруда айтылган Урал дайрасына жетесиң. Мына
Мына ушул жерде Оренбургтун тарыхый борбордук аянты бар. Бул жерден автомобилдердин жүрүүсүнө тыюу салынган. Мындай камкордук Совет көчөсүнө дагы көрүлгөн. Башкы максаты тарыхый өзгөчө архитектурасы бар кооз имараттарды сактоо. Биз издеген дарек болсо набережная номер 18. Демек, суунун боюндагы көчө. Алгач аны табуу кыйын болду. Мындан улам шаардын тарых музейине кирип, маалымат сурап чыгууну чечтим. Оренбургтун аба ырайы бирде сууп болсо, анан бир жарым сааттан кийин кайра жылуу болуп калып эле ушундай бир уникалдуу жер экен. Анан мына мен чыккан имарат Оренбург шаарынын тарых музейи экен. 19-кылымда бул жерде мына сыртынан көрүп турганыңыздардай эле эски тарыхый имарат. Мында ошол 1,5 кыл мурда гауптвахта болгон экен. Ал эми мына биз издеп келген Жусуп Абдрахмановдун жашаган үйү мына ушул аянттагы оң жакта турат. Ак имарат. Набережная 18 деп ошол архивдик материалдардан көрдүк. Бул жагында биринчи бурулушта номер 20 тургандыктан, демек андан кийинки мына номер 18 деп болот албетте. Мына ушул жерден биздин мамлекеттик түптөөчүлөрдүн бири Жусуп Абдрахманов күн сайын жумушка барып турчу экен. Биз кирген имарат үй эмес, тилекке каршы менчик ишканалар жайгашкан кеңсе болуп чыкты. Кабылдамасында олтурган кызматкер болсо, келген чоо жайыбызды тактаган соң жетекчилиги менен биз сураган маалыматты тактоого аракет жасады. Бирок бул жерде мурда дагы тургундар жашаган батир болбогондугун билдик. Мындан улам сыртка чыгып андан арыбастым. Көрсө, мен издеген дареке бир гана кадам калган тура. Ошентип аягында мынтип таап келдим. Мына биз издеген дарек набережная номер 18. Жусуп Абдрахманов Оренбургта иштеп жүргөн кезинде мына ушул үйдө жашаган тура. Бир кездерде Кыргыз АССРнын бийлиги жайгашкан имараттын эле мына жанында экен. Үйдүн эскилигин
анын дубалдары айтып турат. Батирлердин болсо айрымдарынын эшиги ачык калып, ичинен телевизор менен кишилердин сүйлөшкөнү угулуп жатты. Демек, шаарда кылмыштуулуктун деңгээли төмөн. Анын тургундары болсо өз үйүндө ишенимдүү жашайт экен. Биз билген тактагандан уккан маалыматтар боюнча Абдрахманов набережная номер 18-деги 8-ci батирде жашаган экен. Бул 6 7 мына 8. Телевизордун үнү чыгып атат, бирөө жашайт. Добрый день. Здрасте. Вас как? Надя. Отчество? Можно, да, к вам? Заходите. Мындагы батирдин азаркы тургундары бизге эшигин дароо эле ачышты. Анын эксеби бар. Мына ушул үйдө жашаган экен. Азыр бул жерде. Можно, да? Ну, идите, Или обуваться? Ребята говорят, что Все. Мына бизге жеткен маалыматтар боюнча Жусуп Абдрахманов жашаган бөлмө үй. Биринчиси, Оренбургда күндүзү кылмыштуулук чындыгында эле жат көрүнүш. Экинчиси болсо, мындагы мекендештерибиз бул үйдө Жусуп Абдрахманов жашаганын билгенден бери бат-баттан келип турушат экен. Айтор Надежда Савельевна Оренбургдагы, ананда Кыргызстандан барган баардык кыргыздар тааныган апага айланды. Алардын катарында биздин келишибиз тууралуу дагы уккан тура. это мой родственник, он жил тут, после как война началась, Одесский конезавод эвакуировали, и они тут все начальство жили и переделали тут все. Тут. В общем, здесь был служебные квартиры, да? Да, Изначально. да. Не знаете, когда строили этот дом? Он там на дому написано, А, 800 каком-то. 800 каком-то? Да, 846 или это, я уже не помню. Вот музей, они все дома строились в это время, когда закладывалась это казачья ну как город Оренбург, как она была, как крепость. Это казахский. Баса, Жусуп Абдрахманов жашаган үй Урал дайрасынын боюнда жайгашкан. Демек ал ушул аянттарды басып, үй бүлөсү менен дайра боюнда сейилдеп, Айтор тагдырындагы 2 жылы ушул жерде өткөн. Оренбург шаарынын тарыхый административдик борбору ошол эле учурда соода жагынан дагы анын далили катары мына мен сол жагымда 18-кылымда курулган гостиный двор ушул эле жерде мына бул 1 2 3 4 5 кабаттуу имарат 30-жылдары облустук аткаруу комитетинин административдик имараты болгон.
Жусуп Абдрахманов дал ушул жерде иштеген. Азыр бул жер административдик имарат болбой калган. Мындан улам албетте анын иш бөлмөсүн дагы табуу мүмкүн эмес.